его телефон. Давайте я заберу. А как его зовут? Илья. Илья. Илья, а фамилия? Да. Здрасте. Бишкек Манас аэропорту жолунда велосипедчен 2 адам унаа сүзүп каза болду. Кырсык 30-июнь күндүзгү саат 14 чамасында катталган. Велосипед тепкендер Манас аба майданы тараптан кайтып келаткан маалда артынан Audi үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу сүзгөн. Катуу соккудан велосипедчендердин бири оорудан каза болсо, экинчиси ооруканадан көз жумган. Широкотканы алып деп ойлоп. Тигинси ошону менен окшойт, ошо велосипед менен. Мундагы да эркек экен. Ооба, тик жатпайбы? Бул ошо Ошонуку, жаткандык болушу. А тиги болсо аны больница болот. оор балдаганы. Кырсыктын себепкери болгон Audинин айдоочусу окуя болгон жерден из жашырып кетүүгө аракеттенген. Бирок маңдайкы терезелеринен жолду көрө албай жарым чакырымдай арырактагы жол белгисин сүзүп токтогон. Мен бияктан келаткам. Мага чейин болгон да. Мага чейин болгон. Мен корконумдан токтодум. Токтодум дагы карасам эле эки туруп жатыптыр. Анан келип эле бир эме келип туруп эле гражданский гаишникпен не уруу берди да. Токтоду дедим, шашпайт. Брашкаларын айттым. Шундай гаишник. Эмне столбаны сүзгөнсүз бар? Столбаны сүзүп токтопсуз ар жактан өйдө жактан. Астагфирулла. Алдыма кара. Машинаңыз каякта? Мына машина, айттыр. Кандай машина? Audi S4. Номери канча? 699. Карап көр анда. Карап көргүлө анда. Ичип алдыңыз беле? Ичтиңизби? Массызбы? Мас болуп айдап жүрөсүз рулде? Да мене был труп. Жок, кыргызча айта бериңиз. Мага чейин болду да, труп болгон. Өлгөн киши болгон, ошону коркконунан мен баягында эме болуп калдым, шок болуп калдым. Эмне мас болуп жүрөсүз машина айдап? Кичине эртең менен уруп алдым дагы биякта эмеден, шебенден. Кайда көзсөй бараттыңыз эле машина менен? Кичине биякта жумуштар. Audинин айдоочусу медициналык текшерүүдөн өткөндө спирт ичимдигин ичкендиги аныкталып, жол кырсыгынын себепкери болгон үчүн убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Мастер спорта СССР. Бул кырсыктын кесепетинен СССРдин спорт чебери Илья Сидоров жана Кыргызстандын спорт чебери Евгений Требунскийди жоготушкандыгын Республикалык триатлон федерациясынан билдиришти. Эки спортчу тең мурда велосипед спорту менен алектенишкен. СССРдин учурунда жана Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки жылдарда көптөгөн байгелерге ээ болушкан. Евгений Требунский 44 жашта болсо, Илья Сидоров 46 жашта болчу деп айтылат федерациянын маалыматында. Бишкектин Алматы жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде жол жээгинде велосипед менен бараткан адамды жол тандабастын айдоочусу жөөлөп сүзүп, из жашырып качып кеткен. Ал эми жабырлануучу велосипединен ала салып жыгылып, асфальтка бет башы сыйрылган. Сүзгөндө эле мен уже детакка кирип кеттим, тетиге карабайсыңар, детакта бир көрсөтмө болот. Алда экинчи машина турбайбы? Ошол жакка велосипедим бер жакта калып калды, мен өзүм детакка кирип кетип калдым. Ал өзү токтогон жокпу? Ал өзү токтогон жок, качып кетип калды. Мына ушул эле Бишкек кафесинин маңдайында болот. Медициналык жардам келдиби? Медициналык жардам келди, келип туруп карады, мен өзүм каршылык көрсөттүм. Мага мындай эле личит этип койгула. Мындай кан тияк-бияктарды ачып койгула, болду. Калган башка эчтеке керек жок. Калган өзүм сүйлөшүп алам деп айттым. Кырсык боюнча шаардык кайгылуу милиция кызматынын Северлов районун тейлеген инспекторлору келип, окуянын жеринен териштирип, качып кеткен айдоочу боюнча маалыматтарды чогултуп, издөө жарыялашкан.
Бишкектин түндүк тарабындагы айланма жолдон Махатма Ганди көчөсүнө кире бериште орнотулган карантиндик постто кызмат өтөп жаткандарды түн жарымда оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу катуу чочутту. Мында жүк ташуучу Мерседес үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рульга ээ боло албай, убактылуу орнотулган бетон блокторду сүзүп, жол жээкте токтоп турган 3 жеңил унааны кошо сүзүп токтогон. Бишкек тараптан объездной жака чыгып баратып, могу блокпосттогу бетондорду көрбөй машинам менен сүзүп алдым. Андан бурулуп берде турган 3 катарынан 3 машина турган ошолор дагы келип машина сүзүп токтоду. Ошол Өзүңүз жакшы элесизби азыр? өзүм жакшы Машина менен кайда бараттыңыз эле? Жалал Абадка жөнөгөм. Ушул убакытта, жүгүңүз да бар артта. Бираз жүк бар. 40-50 ортосунда келет калды. Сизге бияктан эмне тоскоол болду ушу сүзүп алышка? Же могуларды жаркыраган белгилер жок бекен? Же кандай болуп кетти ошол? Мен белги знактарды деле көрүп эле келгем, пост бар экенин билем бул жерде. Мурда дагы өтүп жүргөм. Же биринсиге алаксыдыңызбы? Жок, алаксыган деле жок. Астымда жеңил машинаны ээрчип, ошол менен канча 4 километрден бери чогуу келатып эле ошончо келип бетонго илешип кетти машина. Күтүүсүз кырсыкка кабылган айдоочу караңгы түндө жол белгилерин анчейин байкабай калып кырсыктаганын, ошондой эле келтирилген материалдык чыгымдарды калыбына келтирип берерин убадалады. Кырсык боюнча Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан иликтөө тобу келип, ордунан иш алып барышкан. Все нормально здесь. Номерін тespet түрі. Дастан, Көлбай көчөсү 91-үйүн жанында машина оодарылып калыптыр беди. Пасырадапчы жок, пасырадапчы жок. Бардырларды аралап кетиптир. Кандай кабыл алдыңыз? Жокочу 0701. Ал эми бул Toyota Mark 2 унаасынын ээси түз жолдо келатып эле белгисиз себептер менен жолдун оң тарабындагы бордюрдан ашып арыкка түшүп калган. Дөңгөлөктөрдүн изине караганда айдоочу арыктын ичи менен да 40-50 метрдей аралыкка чейин унаасын күчкө салып айдаган. Качан гана унаанын алдына бетон кыпчылып, жүрмө бөлүктөр иштен чыкканда айдоочусу эшиктерин жаап кетип калган. Көрүнүшкө күбө болгондор рульда славян улутундагы аял болгондугун жана дароо 102-ге кабар беришкендигин айтышты. Пьяная была. Внутри сколько человек было, вы не знаете? Одна была? Нормально. Кайгоолчулар арыкка кептелген унааны эвакуатордун жардамы менен чыгарышып, андан ары ээси табылгычакты айып короосуна токтотуп коймок болушту. Эми унаасын ара жолго таштай качкан айым жол кыймылынын эрежесин бузуп кырсыктаган үчүн мамлекетке 5500 сом өлчөмүндөгү айып пулду төлөп берет.
Бишкектин Чыңгыз Айтматов жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде катары менен 2 жол кырсыгы катталды. Айтматов Кең көчөсү менен түштүктү көздөй багыт алып бараткан таксинин айдоочусу рулду башкара албай каршы жолго чыгып, троллейбустун электр мамысын сүзүп токтогон. Натыйжада электр мамысы кулап, зымдар үзүлүп, жолго чубалып калган. Ушул маалдарда түндүктү көздөй катуу ылдамдыкта бараткан мотоциклдин айдоочусу зымдарга илинип кырсыкка учураган. Күбөлөрдүн айтымында мотоциклдин артында учка ашып келаткан жүргүнчү кыз 10-15 метрдей аралыкка ыргып, тез жардам менен ооруканага алынып кеткен. Тең менен саат 6:30-7:00 болду. Men күбөм эмеден Горький Белинка менен ылдый карай өзүм жумуштарым бүтүргөн бараткам. Мен ойлогом бул эме болгонго токтоп турса столба түшкөнгө десем жок. Көзү илинип кетиптир, көзү ачылып эле Таксистин өзү илинип кетти. Өзү сопсо жаш эле бала экен. Сопсо ичкен эмес, чеккен эмес. Анан кийин ошентип эле берген токтоп турдук. Мен жардам берип, суу нары бери керекпи деп сууларын берип, анан кийин токтоп турган. Светофор жашыл күйгөндө мотоцикл тигине тети мотоцикл жана. Ошол өзү мына бурчанган бүт да баары жакшы экен. Анан кийин провод мындай казандын түбүндөй болуп, провод туруп калды. Тиги ушундай разогнаться этти. Ошол жер үзүлүп кетти. Анан кийин мотоциклди ыргытты, тети жактан чак туруп тетиге сварт этилип кетти. Анан биз мону менен качтык, максаттарга бар. Троллейбустун линиясы чыгып калбасын деп. Анан ошол менен тетиге кыз бир артында кыз бар экен. Ал эч кандай эме болбогон. Анан кийин ошол менен скорый келип алып кетти. Абалдар жакшы эле экен. Абалы берки жигиттики, байкердики жакшы эле. Берки кыздыкын билбейм. Сиздерге акыркы 72 саат аралыгында Бишкек шаарынын айланасында катталган жол кырсыктары тууралуу Ильязбек Балташев баяндап берди. Кийинки эфирлерге чейин күтүлбөгөн кырсык, куру дооматтардан алыс болуңуздар.